Бишкектеги коомдук транспорттардын 5 кызматкерине бет кап кийбегендигине жана санитардык нормаларды сактабагандыгы үчүн айыппул салынды. Текшерүү учурунда айрым кичи автобустардын ичи кир, жада калса санитайзерда орнотулган эместиги аныкталган. Эртемден саат 8ден кечки 8ге чейин ар бир ушул коомдук транспорттун ичине кирип, салондорду текшерип, бет кап барбы, айдоочунун бет кабы барбы, кол жууган антисептиги барбы, ошону текшерүүдөбүз. Акыркы 3 күндүн ичинен 88 маршруттук бус текшерилди. Ошол 88 маршруттук бустун ичинен 5 маршруттун ичинде ошондой талаптарды сактаган эмес. Буга чейин коомдук транспортто айдаган айдоочу кандай талапты аткарышы керектиги айтылган. Жүргүнчүлөр автоунаа салондогу отургучтардын санына жараша 60-70% гана киргизилет. Мына ушуга окшогон эрежелерди сактабаган 5 айдоочуга протокол түзүлүп 1000 сомдон айыппул төлөмөй болушту. Ошону менен катар текшерүүчүлөр жол киренин баасы 10 сомдон ашпоосу керектигин айтышкан. Антпесе айдоочулар жол акыны өзүм билемдикке салып көтөрүп алышкан учурлар болгон. Өкмөткө барат, өкмөт чыгарган жок да 20 сомдон ал деди өкмөт. Өкмөт айттыбы силерге ал 20 сомдон деп. Жол кире маселе боюнча 1,5 жылдан бери ушул жеке ишке компаниялардын ассоциациясы 1,5 жылдан бери биз менен сүйлөшүп атат, иштеп атат, бирок бир дагы жолу кагаздарын, санаган кагаздарын тапшырган жок. Бишкек шаарынын кеңешине биз комиссия аркылуу документтерди тапшырыш керек. Ошол тапшырганда биз өзүбүзгө тиешелүү документтерди киргизип, тулпарды киргизгенбиз. Бул ассоциация өзү кыймылдабай атат, камсанабай жатат. Булар качан кыймылдап документ менен иштейт, биз күтүүдөбүз. Жакын арада жол кире кымбаттабайт. Анткен менен жол акысын көбүрөөк албаса айдоочулардын эмгек акысы акталбай жатат. Мына ошол себептен жүргүнчүлөр бирикмеси жол киренин баасын 2 эсе көтөрүү керек деп эсептейт. Тактап айтканда 20 сомдон 25 сомго чейин болуусу зарыл дешүүдө. Бир күн бою иштеген каражат аренда, күйүү чумай, автоунаа оңдотуудан чыкпай калып жатат дейт. Нельзя, потому что невыгодно работать водителем, понимаете? Потому что за 7 лет, за 8 лет подорожали горючие материалы, услуга, ремонт машины, бензин и так далее, и так далее. Продукты питания, одежда, я уже об этом не говорю, понимаете? Поэтому вот сейчас за проезд, да, должен минимум 20-25 сом, понимаете? В России, да, Казахстанда, оякта биздин сом менен, если перевести, да, 40-50 рублей. Жол кире баасын кымбаттатуу керек деген демилгени колго алган Доспаев. Президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылуу жолдогон. Учурда бул иш кароодо турганын кошумчалап кетти. Мен 68 лет, мен эч кимге коркпойм. Мен ачык айтып жатырмын, мен президентке да обращение. Аңылбасак, коомдук транспорттардагы жол акы жогорулатуу деген маселе буга чейин бир нече жолу көтөрүлгөн. Шаардыктар буга каршы пикирлерин билдирип келишет. Алар бул иретте айлык акы көбөйбөсө, жол киренин кымбаттыгы капчыкты бир топ жукартат деп эсептешет. Билбейм, мен пенсиям абдан арыз, 4000 эле. Вот пол жууп акча табам, билбейм кандай болот анда. 10 сомдон өйдө 25 сомго чейин. Көп болуп кетет го, ой. Жакшы эле карайм, а так пустой эле жүрүп атпайсызбы? 2 киши, 3 киши менен. Актабайга болот абы? Актабайга болот. Кымбат, конечно, кымбат. СССРдин учурунда эле Актабай келген Актабайт деле да. Анан билбейм. Анын үчүн жол кирени көтөрүш үчүн айлык акыны да көтөрүш керек. Жол кирени. Эл көтөрө алабы? Буга даяр эмес дейсизби элдер? Актоотабы негизи? Жөнүнө жүргөм, кичине чайпылга чыкпасын. Анда эл жөнүнө жарылат болуш керек, 25 эмес, даже 15 сом көп. Мен үчүн мынакей, мен пенсионер, мен 5 сом даярдап турам. Пенсиям 3000 болсо анан Белгилүү болгондой бүгүнкү күндө 110 троллейбус жана 112 автобус. Ал эми маршруттук кичи автобустардын 50%га жакыны, болжол менен 800-900 даанасы жолго чыгып иштеп жатат. Жоодар Бузумов, Өскүн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек.